Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Говорит ТВ интернет-телеканалы саясий дебаттарды улантат. Біз түз эфирде иштеп жатабыз. Биздин эфир Next TV телеканалында да көрсөңүздөр болот. Берүүнү мен Кайыргүл Урунканова алып барам. Биздин дебат 3 раундтан турат. Биринчиси темага ылайык позицияларды такташуу, экинчи элдин үнү, үчүнчү жыйынтык кандай болуш керек, сунуш пикирлер. Бүгүнкү Кыргызстан кумтөрдү башкара алабы деген темадагы майдан катышуучулар менен тааныштырып өтсөм. Султангазиева Анара Аскарбековна Жашыл экономика коомдук фондунун жетекчиси, Кубанычбек Исабеков Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Алмаз Жакыпов Кыргыз Республикасынын жер казынасын пайдалануучулар ассоциациясынын аткаруучу директору, Калысбек Рыспаев Кумтор Голд Компани ишканасынын профсоюз комитетинин башчысы. Саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин депутаттары Кумтор алтын кенин убактылуу тышкы башкарууга алуу сунушун колдоду. Мындан кийин министрлер кабинетинин төрагасы 17 майдагы буйругу менен Центера Голд компаниясынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Теңиз Бөлтүрүк Кумтор Голд ишканасына убактылуу сырттан башкаруучу кылып дайындады. Ушуну менен Кыргызстан Кумторду убактылуу башкара турган болду. Башкара алабы? Ошо боюнча биз сүйлөшсөк, Кубанычбек Сатиндиевич, сиздин пикириңиз өтө маанилүү, анткени Кумтор боюнча сиз бир нече китеп жазгансыз. Андан тышкары Кумтор боюнча сиз эң башынан бери айтып келе жатасыз да. Сиз айтып келсеңиз, азыркы абалда Кыргызстан башкара алабы Кумторду? Биринчиден мен айтып эле келип иш жүзүндө көп жасап келдим эле. Биз ичинен жакшы билебиз. Анын үстүнө тилекке каршы бүгүнкү Теңиз Бөлтүрүк мырза деле бир күн тилекке каршы иштеген эмес Кумтордочу. Эми кандай акыл эстүү кай жерде иштесе дагы, бул Кумтор деген башка, бул чоң организм да. Муну деген башкаруу бул Кыргызстандын өндүрүшүнүн чоң флагманы болуп эсептелет. Ал жерде 3000ден ашык киши иштейт. Күнүгө производство өндүрүштү токтотпош керек. Ал жерде жеке эле өндүрүш эмес, коопсуздук жагы бар, экология маселеси бар. Андан сырткары момундай ыр-чыр болуп атканда бел байлап келген ал жигитке дагы мен баа бергим келет. Эң биринчиси биздин бийлик, мына Садыр Жапаров элибиз келгенден бери мындай чечкиндүүлүк боло элек болчу. Бирок убактылуу мындай башкаруу киргизгенде көп суроо пайда болуп атат. Эмне үчүн 3 айга эле киргизилди? Эмне 3 айда азыркы сот чыгарган чечим почти 5 миллиард доллардын алтыны казылабы? Биз деген биринчи ошону алышыбыз керек азыр. 1 грамм алтынды чыгарбай туруп. Мага жакканы илгертеден эле биз жазып, настаивать этип, токтом-токуп эч кандай аракет кылганбыз. Ошо биздин улуттук банк аркылуу сатылбайбы депчи. Бүгүн мына өзү интервью берип атат, Кумтор иштеш керек эле, бирок Бишкекте пресс-конференция өткөрүп жүрөт. 29 миллион долларга алтын сатылды дейт. Менде суроо пайда болуп атат. Толук кандуу элге билдириш керек. Кайсы биржанын баасы менен канча тонна сатылды, кимге сатылды? Анан аны биз аласа болуп аткандан кийин соттун чечими менен 1 граммын чыгарбай туруп алышыбыз керек. Бир чети, экинчи чети убактылуу башкаруу киргизгенден кийин муну орун басарлары ким болду? Теңиз Бөлтүрүктүнчү. Жобосун өкмөт бекитиш керек эле. Бул биздин Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында эгемендүү болгон биринчи жолу болуп атат ушундай чечкиндүүлүк. Жобосу бекитиле элек. Канча айлыктары бекитиш керек. Каржы жагы кандай болот? Мамлекеттен акча бөлүш керек. Себеби өндүрүш токтоп калбашы керек. Ошол эле Акылбек Жапаров 1,5 ай мурун эле айтып аткан, 3 жылдык запасыбыз бар ал жерде. 97-98% биздин эл иштейт экен деп. Бирок мен деле кыргыз деп жүрөгүм согот. Коопсуздук жагын айткым келет. Мисалы, ошол эле 3 жыл мурун бизде таластык бир туугандар барып туруп жер үйдү талкалаган. Эсиңердеби? Барып туруп уруп согуп, кызматкерлер жашаган немелерин өрттөп жиберишкен дагы, азыр кийимге чечсин анчам телевизор кабелдиктерин көтөрүп кеткен. Биз жапайы мамлекет болгондон кийин ал жерде өндүрүштө 3,5 миң киши деген жумушсуз калбаш керек. Биздин бюджет акча түшүп атканда азыркы оор малды айрыкчачы ал токтобош керек. Социалдык төлөмдөр болуп атат. Анын үстүнө тиги электр энергия, күйүүчү май ошол өкмөт бөлдүбү? Мисалы бизде каржы разведкасы бар. Ошо бажы, салык инспекциялары. Бул деген кай жерден кайсы сырьёлор келип атат, кайсы жерден товар келип атат, кандай тетиктер, техника келип атат. Муну даярдап алыш керек болчу. 3,5 айга жетет дегенден 1,5 ай өтүп кетти. Жок дегенде 1 жылдык запасыбыз болуш керек. Ал үчүн мына бюджет закон бул.
жогорку кеңешке өкмөт сунуштап туруп акча бөлдүрүп алса, ошол Акылбек Жапаров мен 2007-2008 жылдары жана улутташтыруу боюнча закон алып бергенде айткан $15 миллион айына керек депчи. Эми андан дагы баа өстү, мисалы күйүүчү май азыр 50 сомго чыкты, туурабы? Демек 20 миллиондой бир айда доллар менен эсептегенде акча бөлүнүш керек болчу. Айлыкты ким менен төлөп берет эми азырчы? Андан кийин бул жерде жеке эле өзү эмес, камсыздандыруу орун басары болуш керек, техникалык жактан орун басары, өндүрүш жактан орун басары. Анан ал ким бекитти азырчы? Кандай иш болот бул жердечи? Токтотпош үчүн, ошол эл эртең көчөгө чыкпаш үчүн биздин мамлекеттик кызыкчылыкка анан 3 айлык мөөнөт өтө аз деп эсептейм. Жолбосо улутташтырууга барыш керек болчу. Ошончолук далилдер болгон күндөчү биз утулуп калып эртең уят болбошубуз керек. Ошол 5 миллиардты 3 айдын ичинде өндүрө алабы? Андай алтын чыкпайт да. Жок деген болгону 17 ашып кетсе 18 тонна алтын чыгып келген. Бир жылдачы. Анан ол 5 миллиарддык доллар чыкпайт да. Азыр аласабызды биринчи алышыбыз керек. Ошол эле жана дивидендтерди, ошол эле салык түрүндөгү, анан экологиялык чыгымдарды азыр карындаш Чекмелов айтып берер. Ошол сот чечкенди биз алышыбыз керек. Биринчиден, экинчиден эл аралык сотко барсак, биз ошол жерден утулбагышыбыз керек. Кыргыз өкмөтү тилекке каршы утулуп келген. Журтчулукка дагы айтып коелук. Ошол эле Надель 2010 жылы жана банкты талаптоношподу беле? Ячейкаларынан өйдө талаптонуп кеткенде. Ошондо Надель качып кеткен, жанагы ишкер деген Европанын сотуна берип туруп 17 миллион еврого кыргыз өкмөтүн утуп койгон. Өкмөт төлөбөй койгондо алып туруп Центерадагы кыргыз өкмөтүнүн акчасын арест койгон. Анан баарыңар билесиңер, мына Ак Кеме мейманканасы, ошол жанагы түрк бизнесмени кыргыз өкмөтү сотко берип туруп дагы утулуп, даже адвокат жиберип койгон эмес, убактылуу өкмөтчү. Дагы утулгандагы биздин акчабызды Центерадагы арест койгон. Андан сырткары мына 3 жыл мурун биз деген дагы кошумча жерлерди сатып алат элек деп Центера кыргыз өкмөтүнүн уруксаты жок эле акцияларды көбөйткөн. Демек биздин пайызыбыз бүгүн 26,6-га түшүп калганыбыз ошол. Андан сырткары биз утулуп калсак, акциядан кургандан сырткары Кыргызстандын инвестициялык имиджи түшөт. Мен уткум келет. Мен жаран болгондон кийин баарыбызга тиешелүү болуп тоо кеничи. Жеке эле бирөөнүкү бийликтики эмес. Ар бир кыргыздын жаранынын үлүшү бар. Себеби закондо жазылып турат. Тоо байлыгы мамлекеттики, мамлекет элден турат. Демек, баарыбыздын үлүшүбүз бар. Анын үстүнө кумтөрдүн эсебинен алынган. Бул мамлекеттик комиссия бир сөз айткан жери жок. Ошол эле Монголияда алтын кени бар. Россиянын Тыва Республикасында алтын кени бар. Турцияда алтын кени бар. Мына 2 жылга карады, уже Канадада алтын кени сатып алынган. $1,5 миллиард. Кумтөрдүн эсебинен. Ал жерден алтын алынып атат. Анан Центераны багып аткан бүгүн кумтөр 98%-кетчи. Демек биз сурагандай, талап кылгандай, эгер мыйзам бузулуп атса, адам ден соолугуна, келечегине зыян келип атса, коркунуч туулуп атса, биз деген аны улутташтырып алганга акыбыз бар болчу. Демек биз улутташтырууга барышыбыз керек болчу. 3 айлык мөөнөт убактылуу башкаруу бул өтө аздык кылып эсептейм. Рахмат. Алмаз Жакпишев, сиз айтып кетсеңиз, сиз билесиз да ошол жердеги болуп аткан иш боюнча негизи биз башкара алабызбы? Эми башкара алабызбы деген бул маселе азыр төмөндө Кубанычбек Сатиндиевич айтып кеткендей, баягы алдыда бир прогнозный запастар болуш керек. Жанагындай эле ошо иш колдонуп аткан, ошол жердеги иштелип аткан техниканын, жанагы фабрикада иштетип аткан ар кандай химикаттар, ошонун баары эле запас түрүндө. Запас болбосо, мына бүгүнкү күндө уже айтылып, азыркы управляющий болуп Теңиз Бөлтүрүк келди. Ал мырза айтып атат, уже договор түзүп атабыз, жаңыдан баарын бүтүрүп атабыз деп. Эми ошондой эле болсо экен. Бирок иштейбиз, иштебейбиз дегендей андан алыс болуш керек. Себеп дегенде ал жерди башынан эле кыргыздын жарандары иштетип, кыймылдатып, ошо жылдап 26 жылдан бери ал жерде иштеген биздин кыргыздын жарандары уже баягы жакшы адистер болуп бышып иштеп калышты. Анан мындай маселе деле көп жаралбайт болуш керек. Эң негизгиси азыр алтынды өндүрүп, ошо экини кайра такыр мындай бир четинен эле жеп албастан кайра ошону өндүрүшкө салып, ошону иштетип жандандырып турса, анан баягы убактысы менен иштейт деген ой бар да. Калысбек Үсенович, сиз айтып кетсеңиз,
Ушу 3000ден ашык жумушчу бар экен. Ким иштетет кумтөрдү? Чын эле биз ушу көз карандысызбы? Ушу биз чоң бир айтып атпайбы системасы бар, системасын иштеткенге адам керек, аякта деген өзүнүн бир чипи бар деп. Негизи ким иштетет азыр кумтөрдү? Эми сөзсүз түрдө азыр Алмазбек Жакышев айтып кеткен сөзгө толугу менен кошулам. 25-26 жылдан бери биздин кыргыз жарандары ошакта иштеген специалисттер уже дасыккан ишкерлер, жумушчулар болду да. Алар кумтөрдү эмес, дүйнө жүзүндөгү азыр Кубанычбек Сатынович айтып кеткен жерлердин баарын барып, үйрөтүп, керек болсо үйрөтүп, ошол жерге инженер болуп, чоң болуп иштеп жүргөн жарандарыбыз бар. Бул жерден биз иштетип кетебизби деген сөз бир аз туура эмес элек. Албетте иштетебиз, иштете алабыз. Биздин жумушчулар чындыгын айтканда өтө профессионалдуу жумушчулар болуп өзүбүз эле иштете алабыз. Андан сырткары жана сиз чип деп айтып атпайсызбы? Баягы баардыгы борборлоштурулган экен, централизованный болуп, баягы азыркы күндө электрондук носительдердин баардыгы Торонтодо болгон үчүн бир канча күн токтоп калуу коркунучунда болуп атты. Биздин дагы IT специалисттерибиз мына бир канча күндүн ичинде бат эле бүгүнкү күнү уже карьердеги диспетчерлерди карап турат, агаларым жакшы билет. Ошону кечээ күнү уже кайра жандандырды. Бияктан жандандырып, ушул системаныбы же автономный деп атпайбы жанагы? Өзүнчө автономный система уже жандандырылды ооба. Тияка Торонтого эми тиешеси жок. Эми түздөн түз бияктан Кыргызстандан көзөмөлдөнүп, баягы бүт кандай жумуш кылынат, эмне жумуш аткарылат, ошонун баардыгы. Демек, адистерибиз бар экен. Системаны биз өзүбүз өздөштүрүп алыптырбыз, системаны өз колубузга алыптырбыз. Демек, Кыргызстан чын эле кумтөрдү өзүнүн колуна алса болот. Адистерибиз албетте бар. Аларды эми баалай билиш керек. Кубанычбек Сатынович айткандай, баягы эмгек майнасын, иштөө шарттарын тууралап иштетсе, бизде дасыккан жакшы адистер бар. Айтып кетсеңиз, сиз ошо азыр эле Каракол жактан келдиңиз, кезиксеңиз керек адамдар менен. Негизи ушул азыркы чечимдерди кандай кабыл алып атышат? Байма-бай объектилерди кыдырып турабыз биз, кесиптик бирлик уюму болгондон кийин. Мурда күнү 18 майда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Асамидинович тоого чыкты. Коллективке жетекчиликти Теңиз мырзаны тааныштырып өттү. Ал жерден жумушчулардын коркунучу мындан кийин иштейбизби, иштеп кетебизби, кыскартуу болобу, эмгек майналарыбыз калабы деген суроолор байма-бай болуп атты. Бул депутаттык комиссия түзүлөр замат эле биз кесиптик бирлик уюму катары жумушчулар менен дайым байланышта болуп, объектилерди кыдырып, баягы паникага алдырбастыгы тууралуу кеп кеңештерди айтып аттык. Кандай болот? Эми баягы кечээки мурда күнгө чейин биз дагы кандай болуп чечилип кетет, аягына чейин билбей аттык. Бирок мындан бир канча күн мурун Акылбек Үсөнбекович менен мамлекеттик комиссиянын жетекчиси менен кезигип кепилдигин алганбыз. Жумуш ордулары кыскартуу болбойт, эмгек майналары сакталат деп сөз берген. Андан сырткары дагы мурда күнү тоого чыкканда кумтөр кенинде өкмөт башчысы, мамлекеттик комиссиянын жетекчиси бир нече депутаттар менен кошо чыгышты дагы ошол жерден эмгек коллектив менен, эмгек жамаат менен кезигүү болуп, мамлекеттин өкүлдөрү катары кепилдик берип өтүштү. Кыскартуудан башка дагы баягы штаттын чоңоюшу күтүлүүдө деп. Эми азыр мөңгүнүн үстүнө атвал болуп атканда аны башка жерге ташый турганын Теңиз мырза айта кетти. Андан сырткары дагы бир канча жыл мурун токтоп калган подземный разработка деп коет жердин астынан. Ошону жандандырабыз. Андан сырткары башка жерлерде карьера ачабызбы деген ойлору айтылды. Бүгүн бирок башкача айтылып атпайбы ал ойлор? Сиз айтып кетсеңиз, Анар Аскарбековна, ушу экология маселесине биз токтолсок, экология маселеси чечиле турган болдубу ошондо? Азыр деген айтып атпайбы, бүгүн пресс-конференцияда айтылды да, мындай кичине токтото турабызбы дегендей, жанагы атвалдарды кичине туруп турсун дегендей сөз айтылып кетти да. Ушундай болушу мүмкүнбү? Же чын эле бүт маселени азыр чечиш керекпи ушу экологияга таасир этпеш үчүн? Эми эколог катары мен сизге айтат элем, ушул маселелердин баарын кече эле чечиш керек болчу. Баягы образ менен айткандачы. Чын айтайын, ушу 30 жылдан бери ушул экологиябызды талкалап эле келебиз. Мамлекеттик казынадан бир сом бөлүнбөйт. Былтыр пандемия учурунда ушул эле кумтөр, айта кетсек,
Ушул экология жаатына 50 миллион доллар которгон экен. Ал 50 миллион доллардын изи жок. Биз таппай жатабыз. Өкмөткө кат жазып кайрылдык Жашыл альянстын атынан. Азыркыга чейин жооп жок. Дагы бир айта кете турган нерсе, бул эми экологияны калыбына келтириш, кумтөрдөгү алтындарды, калган алтындарды жана башка алтындардын баарын кошкондо кайра калыбына келтиргенге жетпейт. Ачыгында айтайын. Негизи ушул уулуу заттар менен ушундай варвардык метод менен жердин баарын талкалап, жайыттарды, токойлорду, жаныбарларды талкалап, элдерди өлтүрүп, орутуп, ушундай акыбалга келтиргенибиз бул чыккынчылык. Андан кийин ошонун баарын калыбына келтириш үчүн окумуштуулардын аты менен айтайын, өзүмдүн атым эмес, ошо бери калды 100 жыл убакыт керек. Анан кийин көптөгөн акчалар сарпталат. Ошондуктан баягы мен айтып эле жатам, азырда айта кетейин, сурап калыптырсыз. Ушул кумтөрдүн жетекчилиги биздин аткаминерлердин көз жумдусу менен, жеңичинин сүйлөшүүсү менен жана ошолорду сатып алабыз деген ишенич менен ушул экологияны бир ырайымсыз талкалаганда, эми эки мөңгүнү Лысый мен Давыдовду айтпай эле коеюн. Бул аябай чоң оор жоготуу. Аябай чоң жоготуу. Азыркы учурда суу баягы ЦРУнун институт исследованиясы бар. Ошолордун изилдөөсүнө таянсак, 30 жылдары суу абдан тартыш болот. 50 жылдарга чейин ушул эле кылымдын суу ресурсу үчүн согуштар болушу мүмкүн. Ал эми ушу Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда болгон жакындагы чыр-чатак бул кичинекей эле коңгуросу деп айтсак болот. Ушул суу боюнча баягы курулуш болот дегени биз деген мындан 5 жыл 10 жыл мурда эле айтканбыз да. Ушул мен өзүм тегерек стол өткөзүп Тышкы иштер министрлигинин ишинин алкагында ошол кезде эксперттер менен ушул маселени Жогорку Кеңештин депутаттары менен чогуу талкуулаганбыз. Ошо сууну сакташ керек. Дагы бир статистиканы айтып кетейин. Дүйнө жүзү боюнча суулардын бардык суулардын 97,5% бул туздуу суулар, ичкенге жарабайт. Ал эми 2,5% бул иче турган суу. Ошонун 0,3% биздин жердин үстүндө баягы кол жеткен, ала турган эмеге кирет да. Ошол мөңгүлөр да ошого кирет. Ал эми 2,5% жердин түбүндө. Аны алыш кыйын. Мына, анан кийин кайтып келейин. Ошол эки мөңгүсү талкалады. Азыркы учурда ушул хвостохранилище, атыбал, муздун үстүндө турган атыбалдар. Ошолордун бардыгы жанагы техникаларды байма-бай колдонуп, уулуу заттарды колдонуп, жардыруучу заттарды колдонуп, ошонун бардыгы ушул биздин калган муздун тез эришине алып келип атат. Жана ошон үчүн жанагы мөңгү менен атыбал жылып атпайбы? 2017 жылы ошол жылып булардын атыбалы ошон баягы искусственный тиги клетчер жасайбыз деп. Ошол кезде эле окумуштуулар айткан экен. Болбойт мындай. Десе жок, биз жасайбыз деп ошону жийип атып гүлдү. Атыбал деген гүл да. Ошону жийип атып, анан кийин ал ээрип, анан кайра жылып, өзлөрүнүн эле жанагы курулуш курулуштарын сүрүп кеткен 2017 жылы. Мындан тышкары дагы бир аябай мен эколог катары баягы зээнимди кейиткен бул маселе, бул 16,5 гектар ушул Сарычат Эрташ деген коруктун жанагы эмесин эмне деп койчу эле? Жок, корук мен баягы буфер вот. Буферный зонасын берип койгон да ошолордун. Ал эми ошол жерде биздин кызыл китепке кирген акылбирс бар да. Ошолордун баягы аңчылык кыла турган жери да. Мындан тышкары аркарлар, текелер, эликтер, жана кызыл китептеги манул деген кичинекей жырткыч, актырмак аюулар бар. Анан мындан тышкары алар кумтөрү аз келгенсип, жанында жеке аңчылык чарба бар. Алар деген тиги өзлөрү дагы ушул акчага чет элдик туристтерди алып келип, ошол жерде тиги оптикалык мылтык менен отуруп алып атат экен ошолорду. Ошол жерде коруктун эле адистери аябай даттанган. Ушул кумтөр менен ушул жанагы охот хозяйство болбосо, биз деген азыркы учурда эптеп 92-жылы 3 эле болчу дейт акылбирс. Азыркы учурда 21-22 эптеп жеткиздик дейт. Эгерде ушул алар экөө болбосо, эки объект,
биз 40-50-ге чейин жеткизмекпиз дейт ошо ак илбирстердичи. Эми айта берсе арман көп. Ооба, сиз айтып кеттиңиз, мына айтып атпайбы, экология маселесин кече эле чечиш керек деп атат да. Кончобек Сатинжиевич, айтып кетсеңиз, азыр эң башында эмне кайсы маселени биз биринчи жолу чечишибиз керек? Ушу жок, ушу иштетип, азыр акчаны топтош керек, анан жанагы сиз айткан нерсенин баарын аткарыш керекпи, же чын эле экология маселесине кайрылыш керекпи? Бизде кыргыз элинин адам ден соолугунан кымбат эчтеке жок. Алтыны жок деле оокат кылганбыз. Муну эсибизге алышыбыз керек. Табигатыбызды биздин ата бабабыз көзүнүн карегинде сактап келген. Канча уруш чабыш согуштарга барган, жанын берген. Бизди ата бабанын арбагы да кечирбейт, Кудай да кечирбейт, келечек урпактар да кечирбейт. Биз ушундай талкалоо менен барсак. Табигатка канча мыкаачылык кылсаң, табигат оны эртең жооп берет. Ошол жерде жардыруу менен иштеп атышпайбы? Селитраны алып келип туруп, взрывчатканы коюп туруп элечи. Чаңдап атат, баары көтөрүлүп атат да, жана мөңгүлөргө барып отуруп атат, ийрип атат. Анан мисалы Кумтөр 2 деген проект бар болчу. Мен азыр сунуштарымды айтам эмне десем. Кумтөр 2 деген проектке булар деген 2014 кириш керек болчу. Атамбаевдин бийлиги убагындачы. Агадан баш тарттыбы? Башкы генералдык келишимде жазылып турат. Кыргыз өкмөтү алып койгонго акысы бар деп турат андачы. Эч кандай адвокат, сотунун кереги жок эле. Алып койсо болот болчу баш ийбеген. Эмне кылды булар? Жана Кумтөр 2 деген проект мына мен ушул эле Роза Исаковна Отунбаева, Сергей Ибрагимов, министрликти буларды жетектеп барганмын. Невада штатына барып туруп, жана рентгенин текшергенбиз биз. 730 метр тереңдик жердин астына да киргип караганбыз. Ал өзүнчө көчөлөр, шахталар. Ол кымбат баалуу оор техникалар. Да, бирок Кумтөрдү баштап атканда $270 болчу да. Бир унцичи. Азыр 2000 болуп атпайбы? Эми үчүн ошону алып келишпейт. Да, биздин кишилерди үйрөтүп окутуп калса эмне жаман болот беле? Жок, булар деген бизге душмандык кылганы болуп атат. Жанагыда жардыруу жол менен, талкалоо жол менен барып атканчы. Анан эми азыркы мен самопальный парламент деп айта алам. Мөөнөтү бүткөн парламент. Эл аралык сотко барса бул 1 минуттун бирөө болчу. Жогорку кеңеште өзү деген өзүн узарта албайт. Ал жерде конституция жазып турат 5 жылдык мөөнөт менен шайланат. Октябрда бүткөн. Андан келип туруп мамлекеттик комиссия деп атап алды. Мамлекеттик комиссиянын мамлекет башчысы эле түзө алат. Мен юрист катары айтканда, жогорку кеңештин кухнясы билген киши. Жогорку кеңеш парламент комиссиясы түзөт. Өкмөттүкүн. Мисалы айыл өкмөт, ак эл өкмөтүнүн эле комиссиясы түзө алат. Кандайча мамлекеттик дейт. Эми ушунун эми макул дүйнөлүк десин, иши кылып жыйынтыгы чыкса болду да мейли. Бирок утулбагыдай болушубуз керек. Мисалы Монголияда жана Борогенин биз изилдеп барганда ал жерде суу да тартыш. Карындаш туура айтып атат. Мисалы сууну булар колдонгон жеринен өндүрүштөн трубалар менен алып барып пластиканы шагып атат. Астыначы. Кайра үстүнө труба турат дагы тунган сууну кайра алып келип өндүрүшкө мында циркуляция кылат. Бизде деген мөңгүнү көлдүкүн жөн эле 1 тыйын төлөбөй мөңгү суусун, мөрөктөй сууну бекер колдонуп атат. Сиз квартирада турасыз, мен квартирада жашайм, 4-этажда. Мен сууга төлөп атам. Айылдын кишилеринен сурасаңар, 5 сотук жерин сугарса, сууга төлөп атат. Буларды эмне үчүн? Суу жок деп. Жок, ал бир чети карындаш. Экинчи мындай карасаңар, ушул эле парламент. Өзлөрү айтып атат, чимкирик парламент. Өзлөрү берип койбоду 2000 күн 2 тыйын төлөтпөйчү. Кантип анан өзлөрү кайра кыйкырып атат. А бирде болуш керек да, мында уятта болуш керек да. Элден азыр добуш алыш үчүн кээ бир пиар эт өзүнчө айткандачы. Лизбы бир жолу барып келди да мен бүт баарын билем академикмин дейт. Мен да билбейм Кумтөрдүн маселесин. Булар да толук кандай эч ким билбейт. Кандай мафия, кандай коррупция болгон үчүн. Бирок айтар элем сунушту. Биринчи, жогорку кеңеш өкмөт сунуш киргизиш керек. 2017-жылкы келишим эң баарынан жаман келишим. Аны жокко чыгарып өкмөт кайра жогорку кеңешке сунушташ керек дагы, жана мөңгүлөрдү бекер берген токтотуш керек. Бул бир деңиз. Болобу негизи ошо чечилеби? Өкмөт өзүнүн токтоомун өзү жокко чыгарганга акысы бар. Бар, 100% акысы бар. Анан ал келишим парламенттен ратификация түрүндө өтүш керек болчу. Бул жогорку кеңештен алып туруп, Атамбаев давай десе алып туруп, Сооронбай колдоду, ошол менен тиги бекер берип койбоду 2000 күн үчүн. Эми үчүн берди? Эми кайра суусун көтөрүш керек, булар суусун төлөш керек дейт. Өзүнүкүн өзү чукуп атат. Кантип сурай алат? Мисалы, эл аралык сотко барганда да кыргыздын ички мыйзамын карайт, дегендечи. Кандай экен депчи. Анан бул жерде мындай 2009-ду шабап атышат. Анан СДПК бөлүнүү, анан ак жол депчи. Азыр парламенттин акыл эси болсо, даже мамлекеттик деген комиссиянын өткөн 5-күnkү караңызчы, Акылбек Жапаров чогулуш өткөрдү. Жөн эле космостон түшкөн сүп депутаттар комиссиянын мүчөлөрү сурап атат. Биз муну билбейт экенбиз, сиз айтыңызчы дейт. Бул жерде көрүнүп атат, жалгыз эле Акылбек Жапаров иштегени. Кемчилик анда да толтура.
Мен анда 100% колдой албайм. Менде да бар, сизде да бар. Бирок бул жерде мына Акаев да чыгып атат азыр болушунчачы. Акаев жөнүнө орден алыш керек, бул баатырлык бериш керек болот. Баарын убалына калган ошол киши. Анан бул жерде эмичи? Биринчи сунушту айттым. Экинчиден, бул жерде толук кандуу кыргыз өкмөтүнүн эл аралык соттордо мындай утулгандан башка уткан бир да факты жок. Демек, бул жерде азыр акча бөлүш керек дагы. Юстиция министрлиги, кыргыз алтын баары биригип туруп, бул жерден жакшы юридикалык компанияны алыш керек, уже даярданыш керек. Тигилер уже бербедиби? Болбосо азыр швейцарский сотко, андан кийин Гааганын сотуна берген атат. Утулуп калсак эмне болот? Биринчиден акцияларыбыздан кургалабыз. Андан сырткары Кыргызстандын сыртта да менчиктери бар. Мисалы Германиядагы элчилик. Борбор шаарында, Берлиндин Борбордун центринде жакшынакай элчилик турат. Америкада да, Англия жана башка жерде. Аларды баарын алып коет. Кыргызстандын имиджи да кетет. Биз басмачы өлкөсү эмеспиз да. Биз далил менен, закон менен барышыбыз керек. Азыркы күндө да бул чечкиндүүлүк. Бирок толук кандуу чечкиндүүлүк болду деп мен айта албайм. Бөлтүрүк теңизди 3 айдан кийин алабы? Эгер анык патриот болсо ошол тиги Канаданын жарандыгынан чыгып кетпейби? Болбосо бизде закон бузулуп атпайбы мындайчы? Мына мамлекеттик кызмат жөнүндө закон бар биздечи. Ал жерде жазылып турат. Башка мамлекеттин жараны мамлекеттик кызматка алынбайт деп турат. Тыюу салынат деп турат. Ал даже айыл өкмөтү боло албайт. Билеген чоң ишканага премьер-министр алып барып бекитти. Эми мейли дейлик бирок пайдасы түшсө. Андан сырткары жана коруктар боюнча аны сөзсүз калыбына келтиришибиз керек. Ал жерде кызыл китепке кирген өсүмдүктөр бар, карындаш айткан жаныбарлардан тышкарычы. Андан сырткары Жетөгүз айылынын Жетөгүз районунун Жетөгүз айыл өкмөтүнүн Кырдык, Липинг айыл өкмөттөрүнүн жери кетти. Бир тыйын төлөндүбү? Жок. Убагында мен сотко бергем. 2011-жылы билип калып, мунучу 10-жылы тиги Данияр Үсөнов качып кетердин алдында өкмөт чогулушун өткөрбөй туруп жалгыз берип койгон. Эми эң жаман жерин айтып берейин сиздерге. 16.330,8 гектар жер берилген. Четинен бөлүп колушка забирать эткен эч ким жок. Ал тургай Акаевдин убагында 10.070 гектар жерге бергенди. Тиягынан 40 гектар, биягынан 50, биягынан 30 кошуп ала берген. Мен жер сатып алгам. 8 ай чуркадым ушу үй салганга менчик жеримечи. Проектисин бекитип кайсака чуркайсыз. Тигилер чихайт этпейт. Каалаганын салган. Взлетный площадка, фабрика, тиги социалдык объектилердин баарын теңчи. 16.330 гектар талкалап салды азырчы. Ал жерде жол куруп атат, казып атат. Айланайын, биз деген келечегибизди талкалап атпайбызбы? А закон бар, 1994-жылы кабыл алынган закон бар. Бул особо охраняемый зоналарга. Аны өкмөт башчы бузганга эч акысы жок. Ошол улам чөнтөгүн алат да бере берет. Эми мен дагы бир опасенияны айтып коеюн. 3 айлык мөөнөткө эмне үчүн управление алдык? Эми үчүн 3 жылга эмес жок дегенде. Биздин аласабызды эмне 3 айдын ичинде ала алабызбы? Сот чыгарган чечимди 5 миллиард доллардычы? Жок. Анын 1/10 бөлүгүндө ала албайбыз. Бул жерде биздин салыктар бузулуп атат, закондор. Экология бузулуп атат. Дүйнө жүзүндө бул адам өлтүрүүдөн кийинки эле экинчи жоопкерчиликте турат. Сиз мисалы Канададан 1 квадрат жерди ала аласызбы бекер? Жок. А эмне үчүн булар бекер алды 16.330 гектар? Бүгүнкү күндө мен соттошуп атам өкмөт менен. Мына үчүндө административный сот карайт. Ушуну айлап, жылдап келип карабай келишкен. Эми Бабановду кысма калганда, Атамбаевди мен сотко бергем. Бул мыйзамсыз мени берип салдыңар, кайра кайта алгы мамлекетке десем, ал президент болуп кетти, Бабанов ат менен кылган. Соттун 3 отурумун утканбыз андачы. Бул мамлекеттик, элдики болуп атпайбы? Жекеле 3 айыл өкмөтүбүз. Эми Абылгазиев берип салды. Аны ким эмне өзү жалгыз бердиби? Же Сооронбай Жээнбеков уруксат бердиби? Берди сөз. Ал өз жагында чечпейт болчу. Айтып кетсеңиз, ушу 3 мүнөттүк 3 мүнөт дейм, 3 мүнөт эле болуп калды да азыр. Карап турсаң эле батыл өтүп кетет ушу 3 ай. 3 айлык убактылуу башкаруу негизи ушу эмнени чечет чын эле? Азырынча баягы 3 айлык дегени менен мен түшүнүгүм боюнча булар 3 айлык алып, ошол убакыттын ичинде булар жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Себеп дегенде парламентте деле кээде карап турсаң өзүбүзгө өзүбүз чыккынчы болуп, кээде бүт туура айтууга туура келип калып атат. Анча-мынча маселелер бар. Анан көмөскө чече турганчы. Бирок айла жок. Баягы парламентте ошону суратып, ошону айттырып салып атат да. Силер кайсыга барасыңар, кандай болсо макул болосуңар. Анан баягы бүт баарын ачыкка чыгарып коюп, мындай открытый игры играть надо, приходится болуп калат атпайбы? Анан ансыгандай бул 3 айдын ичинде булар деген жанагы сүйлөшүүлөргө барып, переговорлорго отуруш керек.
анан кайсы жагы жагат жанагындай 50 анан 1% болуп плюс болсо ошого макулбуз деп ошо төрагасы ошо комиссиянын Акылбек Жапаров айтпадыбы. Анан значит ошореки 3 айдын ичине булардын расчету же сүйлөшөбүз же соттошобуз. Соттошобуз дегенде бул жогору жакта айткандай бул киши өлтүрүлдөн кийин эле чында эле баягы аябай эле чоң бир мындай чыккынчылык кылмыш да, мындай экологияны бузуш. Анын баары факты болуп, бүт кол алдында турса, видео бүт запистер. Анан мурдакы эле 12-жылкы эле комиссиялардын чечимдери бар экен. Ошондо эле чет мамлекеттен келген жанагы именитый, знаменитый деп коет жанагы Амек деген компаниялардын деле кортундамалары бар экен. Что бул туура эмес, бул мына уже да замер кылып бүт көрсөтөт. Ошол эле Канададан келген эле окумуштуулар айтып атат. Мунун баары туура эмес. Анан азыр деле ошореки жол менен барып, азыр ошореки фактыларды чогултуп, ушу 3 ай болобу, 4 ай болобу, эми канча убакыт болсо дагы булар өз ишин уланта берсе болот. Эң негизги башка нерсе бул биздин өз ичара саясаттык бир жерде туруштуулук, элдин түшүнүгү. Анан эми мындай кадамдарга мурда кийин бара алчу маселе. Өкмөткө келген өкмөттөгүлөр деле бүгүнкү күнү мына ушундай чечкиндүү бир мындай кадамдарга барып атат. Муну эми жалпы элибиз колдоп, ошорекини түшүнүп, анан баягы ар бир жаңы баштаган иште кемчилик болбой койбойт. Эми аны деле түшүнө билип, ошорекини бир туура бир акылыбызды айтып турсак жакшы болот эле да. Себеп дегенде бүт баарыбыз эле баягы бирөөнүн жумушун көргөндө орустар айткандай конструктивная критика должна быть, но в то же время должно быть и решение этой критики. Анысы кандай ошол баягы кемчилигин көрсөң, ошол жакшы жагын айтып берип турганга элибизди баягы эмне деп кетет элек, баягы түшүнүп тургандай болуп, түшүнсүн, ушу бүгүнкү күнү мына эртең кыргыз элине бул байлыкты алып койсо эмне болсо дагы канча жаман айтпайлы, эмне жаман кылбасын, уже ал болгон иш. А бүгүнкү күнү мындан аркысын биз кандай алып кете алабыз? Ошореки биздин кыргызга канчалык ошол өтө кеч болуп калды бул. Илгери эле ушунун баарын колго алса болмок. Эми бүгүнкү күнү деле күн деле кеч деп күтө бербей, бүгүнкү күнү ушу кадамга барганына мен деле өзүм лично ыраазымын. Ошолекинде кадам болуп атканын кубаттап атам. Эртеңки күнү мына кыргыз элине баягы аз да болсо алтыныбыз бар ал жерде, баягы жок эмес. Бир эле жерде эмес да алтынчы. Чынында алса ал көп жерде. Бирок ошентип көп суроо берилет. Эмне үчүн бул алтын бар жерде тиякты өрттөбөйдү, муну тонобойду деп. Себеп дегенде аларда биздин үлүш жок да. Өкмөттүн үлүшү жок мындай алганда. Ошол жанагы жер казынасы боюнча мыйзамдарга ошондой мурда сунуштап киргенбиз. Бир топ себептер менен ал да өтпөй калды. Эми азыркы тапта ошол каралып атат деп бир 6 ай мурун ошондой бир кагаздарды жазып текке кайрылдык эле. Ошондон эми кандай жыйынтык чыгат? Жанагы азыркы жер казына боюнча дагы эмелер каралып атат. Кодекс баягы кандай иштетилип, что баары бир нукта болуш керек да. Анан бул Кыргызстандын негизи жер ген байлыктары өтө эле көп, чын деле көп. Анын баары жана чалгындоо иштери жүрбөй калды. Союз убагында жүрүп, ошонун баары документтеринин баары. Алар бизде эмес да. Ошо эң жаман жагы ошо бизде эмес. Санкт-Петербургда, Москвада экен. Анын баары өзүбүздө жок да. Аны чалгындоо иштерин жүргүзүш үчүн аябай көп каражат эметет да. Рахмат. Анар Аскарбек, сиз айтып кетсеңиз, биз азыр айтпайбы 3 айлык мөөнөт берилди депчи. Бирок ошо 3 айлык айтып атпаймын да, опасения бар депчи, мындай бул кооптонуу бар. Бул эмне 3 айлык кагылып атышат? Чын эле сүйлөшүп алып туруп анан артка тартпайбы дегенде бир кооптонуу бар да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Артка тартылышы мүмкүнбү негизи? Мындай кооптонуу Кожок мырзада, менде жана көп эле жарандарда бар. Мен дагы көп суроолор менде бар да, ошо туулат да, ушул 3 ай эле анан кийин эмне болот? Бул бир чети мен ойлоп атам да, ой жүгүртсөм, ушу 3 айда биз септеп өзүбүз серин техникалар менен казып туралы, анан жанагы калдык сактоочу хвостохранилище деп атпайбызбы? Ошондо эле 100дөн ашык тонна алтын бар, ошону чайкайбыз, ошону алабыз, анан кийин биз кыйратабыз, сатабыз деп атат. Андан кийин бул эмне дегенди билдирет? Бул силердин убактыңар бар 3 ай. Биз менен сүйлөшкүлө, Соодалашкыла деп. соодалашкыла.
Биз баабызды кичине көтөрүп туралы деген баягы эмени билдирет деп ойлоп кетем да бир чети. Ушу негизи аягына чейин чыгып баягы биротоло эле улутташтырсак болмок эми болош болду да туурабы. Анан кийин чын эле 3 ай, анан кийин 5 ай деп баягы 3 айдан кийин эмне болуп кетет? Биздин өкмөткө, биздин бийлик башчыларына ачык эле айтайын, эми Кудай сактасын, ишенич аз. Ушу 30 жылдан бери эле элди дагы алдап, бири-бирин алдап келишет. Ушул өткөндө бүгүн мен ушул архивди карадым да, ушул биздин легендардуу парламенттин, андан кийинки парламенттин баягы ушул комтөр боюнча талкууларынчы ошондо эле какшап келишкен экен да. Биздин атактуу Дооронбай Садырбаев, Раматылык Абсамат Масалиев жана ошондой башка биздин атылар ушу айтып, бул деген чыккынчылык, бул тоноочулук, силер деген ушу КМКга, ал кезде КМК эмес беле, жөн эле биздин жерибизди талатып атасыңар, бизди урпактар кечирбейт, Кудай кечирбейт деп жакшы эле какшаган экен да. Анан кийин өкмөттүн мүчөлөрү, биздин мамлекеттин башына турган адамдар жең ичинен сүйлөшүп алып эле анан кийин тиги депутаттарды алдап, тигилерди элди да алдап, мелдин баягы эмесин ким угуп атыптыр туурабы? Ошентип эле анан кийин жең ичинен чечип келишкен да. Анан кийин ошол көлдү, музду да талкалатканга өздөрү убакыт уруксаат берген. Ушул Петров көлүнөн сууну алганга өздөрү уруксаат беришкен. Ушул биздин жанагы Дарыянын арын Сырдария бассейнине приток болгон Кумтөр, Сарытөр, Алабел жана Тарагай деген дарыялардын баарын уулашкан алар. Ошондо эле ошо канадалык эле окумуштуулар 12-жылы биздин жергиликтүү окумуштуулар менен ченегенде эле ошондо 5 уулу зат табылган да. Демек, булар чын эле 3 айлык мөөнөт алып алып, 3 айлык мөөнөттү ошо биз деген өзүбүздүн баабызды көтөрүп алалы, силер болсо кичине кыйналып тургула, анан кийин жакшылап ойлонгула, анан канчага бизди сатып аласыңар дегендей эле болуп атат, мен чынын айтайын. Сиз айтып кетсеңиз, Кылычбек Ишенгазиевич, Кумтөр ишканасын жабыш керек деген пикир жогорку кеңеште айтылды. Депутаттар айтып атат да, жаап салалы, алтын казууну такыр эле токтотолу, тигилер да казбасын, биз да казбайлы, ошо менен бул проектти мындай ошо ойдон жыйыштыралы дегендей бир пикир айтылды да. Кандай деп ойлойсуз? Негизи бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Эми мен бул жерде баягы Кумтөрдө иштеген жамаатты, эмгек жамааттын атынан сүйлөп аткандан кийин, конечно, жумуш токтоп калуусуна мындай кооптонуу менен жок деп, жумуш болуш керек деп айтып кетер элем. Эми ал жерде токтотуп коюп, дагы мигранттардын санын көбөйтөбүзбү? Ал жерде Кубанычбек Сатынович айткандай 3000ге жакын киши иштейт, 3000ге жакын түз контракт менен, прямой контракт деп коебуз. Андан сырткары дагы сырттан подрядный организациялар иштейт. Андан сырткары баягы поставка менен, продуктылар менен камсыздаган көп фирмалар бар. Кумтөрдүн тегерегинде жалпы жонунда 10-15 миңге жакын киши иштейт. 10-15 миң кишинин 3-төн 5тен үй бүлө мүчөлөрү бар. Бул деген сөз бир кеминде 30-40 миңдин тегерегинде киши ошол жерден жан магып күнүн өткөрөт деген сөз да. Эми баягы экологиялык жактан карасам, эжекемди угуп отурсам, агаларымды угуп отурсам, кемчиликтер бар. Эми ушунча болду. Мындан кийинкисин Алмазбек Жакыпов айтып кеткендей, баягы бир нукка түшүрүп, экология жагын уже кылдаттык менен мамиле кылып, уже башка нукка салып түздөсө болот деп ойлойм. Эми, конечно, 30 жылдан берки урон, орусча айтып кеткенде, бул чоң, аябай чоң урон болду. Мына ошо биз айтпас 30 жылдан бери ал жакта биздин жарандар, көбүнчөсү биздин жарандар иштеп аткандан кийин эмне үчүн ошондой кылганда кыргыз жарандар ошондойго алып барышты? Алар деле айтышпайбы, буяка болбойт, бул биздин мөңгү. Ошол жакта жашагандар эле адамдар иштейт да. Бул жерден эми баягы жөнөкөй жумушчулар, ошол жакта иштеген жумушчулар эң биринчиден мындай баарыбыз эле адамбыз да, мындай жөнөкөй тил менен айтканда, жумуштан кетип калуу эжекем айткандай коркунучунда. Андан сырткары баягы общественный организациялар биз дагы бир нече ирет бул документ түрүндө, кагаз түрүндө бекитилген компания кайрылганбыз. Бизди кесиптик бирликти коюп, мамлекет кайрылганда баягы эч кандай жооп кайтарбай, же болбосо тескери жооп кайтарып атса, биз кандай кылабыз дегенде, башынан эле алганда, муштумга алганда, мүмкүн мынчалык болбойт беле.
ошо биздин жарандар да ошол жакта иштеп аткан, анан биздин депутаттар ошо жанагы маселелерди кабыл алып берип аткан, жанагы мөңгүлөрдү берип коюу, анан ошол эле биздин атка минерлер, президенттер, ушунун баары бир болуп туруп деген ушу азыркы абалга алып келип атпайбы? Бул маселени азыр деген чечүү жолу мындай сиз айтпайсызбы, улутташтыруу деп атпайсызбы, бизге берип коюу. Бирок кээ бир депутаттар такыр токтотуш керек деп атат. Негизи 3 айлык мөөнөт алганы менен маселе чечилбейт такыр. Маселе кантип чечилет негизи? Эмне кылсак болот баарыбыз? Мен бул инибизге кошумча айткым келет. Бул киши ошол жерде жарандардын укугун колдошу керек, коргошу керек. А биз кыргыз жараны катары айтканда Кыргызстандын бюджети дагы талкаланып калат. Азыр 90%дан ашык экспортту алтын түзөт. Алтындын 98%ын кумтордон чыгып аткан алтын түзөт. Демек биздин экспортубуз аксайт. Сомда түшөт. Бул бюджет кыйналат. Бюджеттин азыр эң чоң үлүшүн ушул кумтордон түшүп атат. Анан аны жаап салганда экинчи жагын алсак, экология жагы. Биз эмне аңгек менен калабызбы? Хвастаханча менен калабызбы? Эмне үчүн ушул өкмөт ушунча унчукпай келди? Ушул парламент. Андан көрө жана рекультивационный фонд Англиядан алдырып келбейт беле мурунураак. Даярданбайт беле жана келишимдерди түзүп, баарын алып келип камдап коюпчу. Анан ал болбойт атпайбы? Бул бир деңиз. Экинчиден биз деген аңгек менен калсак, бул биз эчтеке кылгандан дагы биз чоң зыянга отурабыз. Ал жерде уулуу заттар менен калсак эмне болот? 120 метр деп атпайбы азыр? Жок, азыр жок, ал жерде борбордук деген аянт бар. Сарыктөр, анан Юго-Запад. 10.070 гектар жерге кирген жерчи. Эми бул азыркы мамлекеттик деген комиссия мисалы баарын толук изилдеген жок. Мен Акылбек Жапаровду бир жерден колдоп кетким келет, мөөнөтүн узарткыла дегенгечи. Себеби көп нерсени билишкен жок аларчы. Мисалы 19 жаран өлдү деп атат. Бир эле вертолет кулаганда 15 киши өлгөн. Жакында мына 2 жылда дагы 2 атфал басып калды. Андан мурунда басып калгандар канча болгон? Ошол эле борбордук деген карьердин север жагын абвал болуп туруп, биздин жаран механик өлгөн. Аларды эмнеге эсептебейт? Жүрөгү оорулуу болуп өлгөндөр канча? Бир жылда жок дегенде 5-6 киши өлөт. Кумтур кишини алып атканда өлгүдө текшерип алат эмеспи? Баарын текшерип алат. Анан биздин жарандар баягы жумушсуз калбайын, ушул жерден айлык табайын деп атат да. Ал бир чети, экинчиден, эмне үчүн ошол козголгон иштердин бири аягына чыккан жок? Мен сунуштарды айтканым, бул сунуш айтып атканым. Башкы прокуратура жаап келген, МВД жаап келген. Эмне үчүн ушундай зыян келип атса, тиги жетекчилерин чыгарып ийди. Андан сырткары министрге бир жабык эшикти ачып коюп. Жетекчилердин көбү кыргыздардан кыздарды алат. Кайнаталарынын атына ишкананы ачат. Миллиарддагандарды жасайт да сызып кетет. Мисалы Луис мырза мөлтүргөн кызды алды дагы азыр Венгрия, Вьетнамда жашаат. Джон Луи Казаков деген ушул жерден кызды алып кеткен дагы азыр тиги эмеде Боородо президент болчу, Монголияда. Кыргыз кызды кетирип туруп Монголканы алды. Ушундай дагы опыт чыккан. Анан кайнаталарынын атынан иш ачат дагы, анан сызып кетишет. Буларды эмне үчүн чыгарып ийишти азыр бул кумтөрдүн жетекчилерин? Алар жөн эле кетип калбай, жана компьютер системанын баарын лабайт этип атпайбы? Мейли трава не расти болот. 3 айлык мөөнөт боюнча сүйлөшүү болгондо тилекке каршы. Менин каалоом бүгүн бийлик келгенден кийинчи мамлекеттикин, только мамлекеттикин ойлошу керек дагы, мамлекет кызыкчылыгына чечпесе, эртең кайра эл көчөгө чыгат. Чыкпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Мурунку сүйлөшүүлөрдүн абсолютный башчысы орусча айтканда, аз кыргызстандыкын улутча айткан дагы бардыгы чөнтөгүнө кеткен. Ошон үчүн биз жарган жерибиз жок. Биз шайлаган бийлик ушуну жаагына чейин чыгарса, анда жыргайбыз. Анан дагы бир оор маселе. Бизде улуттук концепция жок, тоо кендерди өздөштүрүү боюнча. Мамлекеттин, өкмөттүн чеке жыртаалык программасы жок. Ошону жогорку кеңештен закон түрүндө бекитиш керек болчу дагы, андан кийин баардык жерге закон түрүндө иштеп калмакпыз. Бизде жакында эле мына жер үйдү ачты, президент бар. 1% өкмөттүн үлүшү жок. Эмне деген жорук болчу? Жер турат, жер 100 тонна алтындан кем эмес байлыгыбыз менен. Азыр кумтөрдүн оорусу рак менен коронавирустан жаман тарап атат бүткүл Кыргызстандын территориясына. Ошол эле Алайда чыр бар, Чаткалда чыр бар, Таласта чыр бар, тиги Алабукада чыр бар, Солтон Сарыда, Көлдө, Чүйдө жердин баарында чыр болуп атпайбы? Мени ушунчалык намыстандырганы ак туз кенинин
тағдырын эки еврей жигит Израилдин сотунда чечип аткан 2005-жылы иштеп көрсөңүз. Израиль кайда, Кыргызстан кайда? Айланайын, биз мамлекетпизби же жокпу? Биз деген көз карандысыз мамлекетпиз. Өзүбүздүн тагдырыбызды өзүбүз чечишибиз керек да. Демек ошо келишимди түзүп атканда ошонун баарын жазыш керек да. Сөзсүз түрдө. Монголияныкы мисалы Азыр жанагы боро кенинчи кенинчи. ошо чечимдерди Жок, деген. кыла алат. Тарта албайт. Боролот. Жасаса болот. Мамлекеттик комиссия бир сөз айткан жок. Боро кенинен 42 тонна алтын алынды. Бул центрга кирген. 42 тыйын мамлекеттик бюджетке түшкөн жок. Эмне кайда бул? Сураса болот, иш козгош керек. Ренгенин Невада штатындагыны. Бу да центрга кирген. Бизде 67%, анан 33-кө. 33% эмес 30 тыйына келген жок. Ренгенин кимге сатты дейсиз? Кайра эле ошо Канаданын Barrick компаниясы саткан. Гацып иштебей калды. Булар кошподу беле. Сураш керек, эмне иштеген. А Монголиянын бийлиги акылдуулук кылды, өкмөт үчүн. Алар айтты, бир унция $550 өскөндөн кийин 70% мамлекеттик бюджетке алабыз дейт. Ошол. А биздики салып берип атканда ошентип эле салып берип. Тезинен 2017-жылкыны жоготуш керек келишимди. Себеби ал жерде жазылып турат. Ыр-чыр болобу, претензия болобу, баарын кыргыз өкмөтү жооп берет дейт. Экология талкаланса мейли кыргыз өкмөтү жооп берет деп койгон. Ошон үчүн тигилер душмандыгын жасап атат да. Ошонун баарын чыгарыш керек болот атпайбы? Эми биз ушу менен биринчи раундду сиз кошумчаңыз барбы? Биринчи раунд ушу менен токтотолу, экинчи раундда биз ошо элдин коомчулукта болгон талкууларын силерге беребиз, силер ошолорго комментарий берсеңиздер болот. Экинчи раунд. Эми коомчулукта социалдык тармактарда айтылып жаткан ой пикирлерди талоого алалы. Силер комментарийиңерди берсеңиздер болот. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров. Кең тынбай иштеп турат. Биз буга чейин барганда да 3 айга чейинки запасы бар экенин айтканбыз. Балыкчыда да 12 күндүк запас бар. Компанияга убактылуу тыштан башкаруу киргенден кийин түзүлгөн контракттардын баарын карап чыгат. Келишимдин көбү Орусия, Казакстан, анча-мынчасы Кытай менен түзүлүптүр. Ресурстарды, чийки затты кимдер алып келет? Эгерде алар алып келбей койсо, каяктан сатып алабыз? Баары иштелип чыкты дейт. Ушундайбы? Кандай деп сиз жооп берет элеңиз? Негизи жалпы жөнүндө алганда ооба туура эле. Көп контракттардын көбү сырттан келет. Тилекке каршы баягы бизде өндүрүш болбогондон кийин көп комплектующий материалдарды, азыктарды, жардыруучулардын баардыгын сырттан алып келгени үчүн бүгүнкү күндө токтоп калды деген сөз болгон. Бирок мурдаңкы кезигишүүдө өкмөт жетекчилиги да айта кетти. Ошол эле Орусиядагы, Кытайдагы башка мамлекеттер менен түзүлгөн жана Центр тарабынан үзүлгөн контрактларды кайрадан жандандырып, уже кыргыз мамлекети менен түзүп, кайрадан уже бияка алып келүү шарттарын сүйлөшүп жатабыз. Эч кандай өзгөлтүксүз болбойт. Болбойт деген сөз айтылды. Контракттар жанакынын баары деген барбы? Же жаңы контракттар түзүлөбү? Контракттар Центр Голд ишканасынын жетекчилиги менен түзүлгөн, азыр эми кыргыз мамлекетинин жетекчилиги менен түзүлүп, азыркы жаңы келген убактылуу башкаруучу менен түзүлүп, кайрадан алып келүү шарттары каралган. Андан сырткары дагы биздин Кумтөр кенинде дагы, балыкчы өткөл базасында дагы определенный запастар бар. 12 күндүк эле турбайбы? 12 күндүк бул 12 күндүк запчастар бар, продукты питания деген бар, ошолор 12 күндөн 3 айга чейин запастар бар. Мисалы үчүн жана ГСМ, солярка 3 айлык запас бар деп айта алам. Сиз айтып атпайсызбы, бүгүн ушу 26 миллионго сатты деп атасызбы сиз, 29 миллионго алтынды Улуттук банкка сатып алыптыр дейт. А бирок ошол эле кезде эгерде мындай келишимге келбей калсак, анан деген арбитраждык сотто башкача чечилип калса, бизге эмес, биз тарапка эмес, ошондо биз ошо акчаны кайтарып беришибиз керек болуп калат да Центрга. Же кандай болуп калат? Же Улуттук банктын жанакы чыгымдарын ким төлөп берет? Баардыгы закон чегинде болуш керек. Улуттук банк кайсы баа менен сатып алды? Мисалы, Гонконгдук биржасы бар, Лондондуку бар, Торонтонуку, акыркы убактарда Канадалыктар Нью-Йорк биржасынан сатып баштаган акцияларынчы. Кайсы баа менен сатылып атса, кайсы өйдөрөөк болсо ошол менен сатыш керек. Себеби эртең тигилер дызылдашат. Анын үстүнө Европейский банк развития и реконструкциянын акциясы бар. Дүйнөлүк банктын акциясы бар. Бул жерде чоң авторитеттүү организациялардыкы бар. Кыргыз өкмөтүнүн да карызы бар Дүйнөлүк банкка, ЭБРгечи.
Анан алар менен да мамиле түзгөнбүз. Азыркы бул убактыруучу башкаруучусу бул фактылар менен ошол ири акционерлердин чогулушуна өткөрүш керек. Тем более бизде 3 мүчөсү турат совет директоровдун. Эмне үчүн Кыргызстанда алтын туруп, Кыргызстанды өндүрүп атып, ошол совет директоровдор бир чогулушун выездной заседаниясы комитеттерден өткөрдүбү? Жок. Бизде чыккынчылар ошол жерде отурду. 20 000 доллардан, 50 000 доллардан айлык алып коюпчу. Мына бул кишилер билет, биз баягы бийик тоолуу коэффициент менен соттошконбуз. Эмне үчүн башка жердин баарында төлөнөт, бизде төлөнбөйт? Өкмөт каршы чыккан бир топ мүчөлөрүчү. Кыргыз алтын жетекчиси каршы чыккан, мына чогулуштарга катышып жүргөн. Же болсо жер налогун төлөбөгөндө, же больничный листти төлөбөгөндө, бул азыр ошолор да коркутуп чыккан. Биз төлөткөндөн кийин сиз Кыргыздын эле соту менен чечсе болот көп нерсени. Бул жерде мисалы сиз Казакстандан бир кылмышкерлик же нарушение кылсаңыз, Казакстан жолу менен ошол закон менен жооп бересиз. Ошон үчүн биз эгемендүү мамлекет болгондон кийин мамлекеттин кызыкчылыгын биринчи очередь коюш керек. Жана сүйлөшүүлөргө барганда жеке кызыкчылыкты унутуш керек. Андан кийин мен дагы айтар элем, бул мамлекеттик комиссия даже мүчөлөрү көп нерсени билбей атпайбы? Бул специалисттерди чакырыш керек болчу. Бул кишилер менен сүйлөшүш керек болчу. Кубат Осмонбетов деген доктор наук геолог бар. Ошо изилдегенде колу турат ошол жерде 716 тонна запасы дегенчи. Ал киши жок. Кубанычбек Идинов, доктор экономических наук, легендарный парламент комиссиянын мүчөсү болгон. Көзү тирүү. Почему нельзя аларды? Почему нельзя доктор наук Сарыбаевди мына ушундай кишилерди тартса, мындай көз карандыс кишилерди тартса, көп нерсени билет. Мен өзүмдү сунуштаган жерим жок. Андан кийин сиз айткандай эл аралык сотко деп атасызбы? Биз утулбагандай болуп барбасак, биз анда чоң жоопкерчиликке салабыз. Сиз өзүңүз эле буга чейин айтпадыңызбы? Азыр сиз өзүңүз деле айтпадыңыз буга чейин. Биз жанакы ак кемеден да утулуп алдык, ага чейин жанакы банкта талаптуу утулуп алдык деп, анан билбейм азыр. Кечээ эле ушул биринчи каналдан көрсөттү да, ушул биздин азыркы айлана чөйрөнү коргоо боюнча комитеттин төрайымы жана депутат Айнура Алтыбаева айымдар сүйлөп берди да. Ошондо андан кийин Акылбек Жапаровдун дагы бир маалыматын окудум да. Алар мынтип айтышты. Биздин ушул жергиликтүү мыйзамдарды одоно бузгандык үчүн биринчиден баягы айлана чөйрөнү коргоо мыйзамы, андан кийин суу кодекси, кен байлыктарды колдонуу жана кылмыш кодекси боюнча дагы баягы одоно кылмыштар бар дейт. Мына ошолордун негизинде мындан тышкары экономикалык жана экологиялык биз зыян, чоң зыян келтирген үчүн ошону жана ошол 4,5 миллионго канчадан миллиард долларга баалап атышпайбы? Ошону барып биз өндүрүш үчүн дейт, сотко аябай даярдандык дейт, аябай шымаланып алышыптыр. Анан деген эки чет өлкөлүк юридикалык компания менен келишим түздүк деп айтышты. Анан кийин 1800 барак дооматыбызды даярдап койдук дейишти. Көрөлү. Утуп келсе гана эми. Уят болду. Депутаттар соттошкондо акча жок, ал өкмөт барыш керек. Рахмат, айтыңыз. Бул комментарийга толуктуу жана сунуш иретинде айтып коеюн, убакыттын тардыгында байланыштуу. Бул жана запастар тууралуу сөз болуп атпайбы? Эми азыр Кубанычбек Сатиевич да жакшы билет, компанияны НДСтен бошоткон экен канча көп жылдан бери. Анан көп нерсени, көп комплектующий запчасттарды дагы баардык нерсени сырттан алып келет дагы, бул эч кандай баягы салык төлөнбөстөн кирет да бул жерге. Муну азыр башкача караш керек да, салык төлөгөндөй болуш керек. Анан биздин Кыргызстан ичинде уже жергиликтүү иштеген, чыгарган ишканалар бар. Ошолордон албай, сырттан заказ кылып алат да, бул жерден баягы конфликт интересов деп түшүнөм мен. Бул жерде мисал катары эле айтып кеткенде, баягы жардыруучулардын компоненттери бар биякта, Казминералс деген, Кыргызстанда Бишкекте чүй районунда иштейт. Ал жер коммерческий приложение берсе дагы жок. Бүт параметрлер дагы эмнени айтасың? Айтпаңыз. Ошо параметрлердин баардыгы Франциядан келген жардыруу материалдарына бирдей, бирок бияка приоритет бербей сырттан алып келет да. Андан сырткары дагы баягы мыйзам бузуулар тууралуу дагы айта кетким келет. Биз азыркы моменттен пайдалануу эмес, бир канча жылдан бери баягы эң негизги акыркын айтып коеюн, былтыр обсервация карантинге болгондо компания жетекчилиги жумушчуларды жаткырып баштады. Анан жаткырганда биз айттык, бул дополнительный медосмотр же медобследование кирет, ошого байланыштуу баягы орточо эмгек майынан төлөп бересиңер.
мен азыр эмнеге баарын алып келтем айтам сөздүн жыйынтыгында деп чыкканда компания жетекчилери айтты, бул социалдык өнөктөштүккө кирбейт дагы, биз сиз менен иштегенде толугу менен токтотобуз деп туруп былтыртан баштап бир тараптуу токтотуп койгон. Анан жумушчулардын эмгек майынасын базовый тарифный ставка деп коет, ошо менен төлөп берген. Мыйзам боюнча толук төлөп бериши керек болчу. Андан сырткары дагы Кубанычбек Сантиевич айтып кеткендей, 2019-жылы 1-декабрда 2 жараныбыздан айрылбадыкпы? Ошондо дагы отдельно простой деп приказ чыгарып, базовый тарифный ставканы төлөп бергенде, аны дагы биз мыйзамга такап 172-беренеге такап толук төлөп беришиңер керек. Мамлекеттик комиссиянын чечими корутундусу бар. Баягы жумуш берүүчү күнөөлүү деген. Аны дагы баягы мындайча айтканда, же мамлекет менен сговорбу же кандай экенин билбейм, компания өз билемдиги эле кылып атат да, кылып келген. Ошол эле учурда биз мамлекеттик органдарга кайрылсак да, айрым органдар туура корутунду чыгарып берет дагы, калгандары госэкотехинспекция деген бар бизде, билесиңер орган, ал жерден уну жумуш берүүчү менен гана чечип аласыңар дейт. Жок деп, баягы бизде мыйзам иштейт, мыйзам бар, жумушчулар тарап иштеш керек деп корутунду чыгарып бербейт да. Кумтар өзү менен өзү бүт жасай берген. Өз билемдик да, муну менен эме деп айтып келет. Баягы мындан дагы бир сабак чыгарып милдеттендириш керек. Эгер биякта сырттан келип иштеп атса, туп-туура айтат. Мен башка жерге барсам, мен ал жердин ырын ырдайм. Ал жерде закон менен жашайм. Бизде аз калды. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбековдун угуп туруп, анан бат эле ушу сунуш пикирлерге өтсөк. Жакында эле биздин президент мамлекеттик ишканалардын көбү банкрот болду, иштете албай жаткандыктан сатабыз деп айтты. Экинчиден 2010-жылдан кийин Бакиевдердин улутташтырган мүлктөрү да банкрот болуп калды. Мисалдарын келтириптир. Ошондон кийин азыр ушундай оор технологиясы бар, айына өтө көп операциялык чыгашаларды талап кылып, бир катар эл аралык банктар менен кызматташкан өндүрүштү иштете алабы? Бул чоң маселе дейт. Себеби коррупцияланышкан, технологиясы начар жана эл аралык деңгээлде тажрыйбасы жок мамлекеттин кенде иштетип кетиши өтө оор деген бир пикир бар экен. Негизи мамлекет мындай башкача айтканда жаман бир менеджер деп айтылып келет эмеспи? Ушундай бир кооптонуу бар. Эми бизде бир мүнөткө жетпегендей бир силерге убакыт берейин. Ошо сунуш пикириңерди ушу менен жыйынтыктап айтып алсаңар болот. Кубанычбек Сатиевич, аябай начар менеджер экени белгилүү. 2009-жылга чейин 1992-жылдан ошо пакет акция 77.401.678 даан акчабыз бар. Ошого болгону 17 жылда $10 миллион алган дивиденд. Эми ошону кармап тура берген, эми азыр ал кагаз болуп калса эмне болот? Биз ошондой плохой менеджербиз. Анан кээ бир маселелер Кыргызстанда чыгат. Көпчүлүк нерселер чыгат, кээ бирин албайт. Мына биз текшерип барганда дагы Кытайдын алмасын алып келген. Эмнеге Кыргызстан көлдүн алмасы? Сүттүгү булар жетөгүздүкүн алган эмес, акчалганыкын алган, заставить эткенбиз. Элдин картошкасын, эт майын алдырыш керек. Мен түшүнөм, селитр Кыргызстанда өспөйт. Экспорттойбуз, ушу экспорттошо кетет. Алар болсо күйүүчү майдан өйдө Казакстандын компаниясынан алып атпайбы. Эмне үчүн Кыргызстандыкын биринчи очередь албайт? Муну контроль турган өкмөт бар. Тиешелүү министрликтер бар. Караш керек болчу да муну. Себеби келишимде да көрүнүп турат. Биринчи, бул жумуш орду пайда болмок, салыктар төлөнбөк, база төлөнбөк. Акаевдин убагында баарынан бошотуп салган. Ошон үчүн баарынан деген Панамадан банан, помидорду Италиядан, суусун Францияны кычып атабыз деген. Балакет үчүн ошолорчу мен ушундай деп атам. Тем бир аз мөөнөттө баягы иштетип кете алабыз. Буга деген жесткий контроль керек. Кечке эле баягы тияк биякты карай бербей, туура адистерди колдонушубуз керек. Анан баягы айтып атпаймынбы, критика айтып аркы берки туура эмес дебей, туура кеңешти угуп оокат кылса, эртеңки күнү бул тоо кен тармагындагы иштетип аткан инженерлер болобу, башка жумушчулар болобу, бүт эле Кыргыздын жарандары опыту бар. Чоң рахмат. Өзүбүздөн өзүбүз күнөөм санабай иштетишибиз керек. Дасыккан адистер бар, профессионалдар бар. Эми центрде отуруп тияктан башкарып атат, биякта иштеген биздин жарандар эле иштеп атат да. Толук иштете алабыз. Эми бияктан баягы 5 кол тияк биякты жыйыштырып, бар, ошону айтайын деп атам. Баардыгын жыйыштырып туруп, баягы алкымды бир аз азайтса, тиешелүү кишилер түшүнөт болчу. Такырын эле жоготуш керек. Алкымды азайтыш керек да, алкымды контролдош керек. Биздин адистер, биздин жарандар, биздин жигиттер ошакта иштегендин баардыгы дүйнөлүк деңгээлде профессионалдар деп айтсам, эч жаңылышпайм. Иштете алабыз. Экология маселеси баягы өзүнүн ар бир өзүнүн жарасын айтат да.
экология маселесин такыратка койбош керек. Ал алдыда болуш керек. Азыркы дүйнө жүзү боюнча экология биринчи орунда турат. Ошон үчүн баягы эми колго алабы албайбы ким билет, бирок ушул экология жаатын такыр унутпаса жакшы болот эле. Тилекке каршы биздин аткамендерлер ушул баягы өзүнө бирдеме керек болгондо баягы соодалашардын астында экологияны эстеп анан бетине жаап алышат да. Андан кийинки учурда анан кийин экология биякта калып калат да. Анан кийин ал бизге эле керек дейт да экология. Рахмат, баарыңызга чоң ыраазычылык билдирем. Биздин убакыт соңуна келди. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз түз эфирде иштедик. Саламатта болуңуздар. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан.